Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Курманбаевой Аиды Маратовны, представляющей интересы Заяцкого Анатолия Владимировича, Курмушеева Анвара Куанышбековича, представляющего интересы Мырзапаязовой Зуракан Козбаевны, Жолдошалиевой Айджан Карпбековны, Дыхамбаевой Салтанат Качкыновны, Исраилова Алымджана Турсуновича, представляющий интересы Абдыкаликова Азамджана, Джапаралиева Улукбека Тынштыкбековича, представляющий интересы Джапаралиева Мелизбекова Мурбековича, Джумалы Улу Кутмамбека, представляющий интересы Асанкоджоевой Айнагуль Бешембековны, Сыдыкова Нурбека Таштамбековича и Уламбековой Назгуль Уламбековны, представляющих интересы мэрии города Бишкек, о проверке конституционности части 8 статьи 110 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шаршиналиева, пресс-секретаре судебного заседания Талайбекове. Ахматбек Талайбекович, доложите о присутствии вызванных участников. На судебное заседание явились с обращающей стороны Курманбаева Аида Маратовна, Заяцкий Анатолий Владимирович, Исраилов Алымджан Турсунович, Джапаралиев Улукбек Тынштыкбекович, Сакеев Дамир Усурбекович, Жумалы Улу Кутманбек, Мамбеталиев Төлөмүш Иманакунович, Мусакунов Марат Капарович и представители мэрии Сыдыков Нурбек Таштанбекович, Уламбекова Назгуль Уламбековна. Соответчика представители Жогорку Кеңеши в Конституционном суде Исранов Самат Кыштобекович. Третьи лица представитель Кабинета министров Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насархановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Иманалиева Айнура Курманбековна и представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Кулназаров Руслан Арсланович. Других вызванных судебного заседания не было. Судебное заседание планировалось проведение судебного заседания на официальном языке в связи с ходатайством обращающихся сторон и отсутствием возражения со стороны представителя Жогорку Кеңеша. Однако вчера поступило ходатайство представителя Жогорку Кеңеша, которое я вам сейчас зачитаю, о языке судопроизводства. Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин 110 беренесинин 3 бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Бишкек шаарынын мэриясынын кызыкчылыктарын жактаган Сыдыков Нурбек Таштанбеков жана Уламбекова Назгуль Уламбекованын, Асанкожоева Айнагуль Бейшембекованын кызыкчылыктарын жактаган Жумал Улу Кутманбектин, Заяцкий Анатолий Владимирович кызыкчылыктын жактаган Курманбаева Аида Маратованын, Мырзапаязова Зуракан Козубаеванын кызыкчылыктарын жактаган Курмушеев Анвар Кубанычбековичтин, Абдукаликов Азамджан кызыкчылыктарын жактаган Исраилов Алымжан Турсунбековичтин, Жапаралиев Мелизбек Өмүрбековичтин кызыкчылыктарын жактаган Жапаралиев Улукбек Тынштыкбековичтин, Жолдошалиева Айжан Карпбекованын, Дыйкамбаева Салтанат Качкыновнанын өтүнүчтөрү айрымдары мамлекеттик тилде, ал эми айрымдары расмий тилде тапшырылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 4 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын сот өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили милдеттүү түрдө пайдаланууга тийиш экендиги так белгиленген. Ошондуктан
мамлекеттик тилди пайдалануунун жана мамлекеттик тил саясатын жүзөгө ашыруу максатында 2024 жылдын 6 мартында дайындалган Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин 110 беренесинин 3 бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү боюнча Конституциялык сот өндүрүшүн мамлекеттик тилде жүргүзүүнү суранам. Жогорку кеңештин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Ысыранов. Самат Кыштобекович, мындай жерде эч ким талашпайт мамлекеттик тил боюнча мыйзам кабыл алынган. Бул деген сот өндүрүш тили. Буга деген даярдыкты көрүшкөн мына жактар. Ошону деген эске алып туруп, анан кийин бул маселени, тем более сиз кече гана тапшырдыңыз бул өтүнүчтү. Ооба. Мнение сторон. Мнение в данном случае обращаюсь в сторон. У нас 6 дел объединенных. 7 дел, да? Даже 7 дел объединенных. Так, давайте мнение выслушаем. Сейчас, секунду. Аида Маратовна, ваше мнение по поводу ходатайства представителя Жогорку Кеңеш? Мы просим провести процесс на официальном языке, как и мы просили до этого. Просим отказать в удовлетворении. Присаживайтесь. Так. Бизде ошо суранабыз сөзүбүздүн Не, фамилияңыз ким сиздин? Сакеев Дамир Ушурбекович, Жапаралиевдин өкүлү. Вот он. Орусча жооп бериңиз. Просим рассмотреть дело в двух языках, кыргызском и на русском. Да, документы все оформлены на русских языках, и при выступлении мы будем выступать на кыргызском и на русском языке. Так, представители мэрии, ваше мнение? Включите микрофон. Здесь ведется стенограмма. Каждый ответ должен сопровождаться включением микрофона. Не возражаем. Я поддерживаю представителя Жогорку Кеңеша, так как я оформил меня на кыргызском языке. Я хочу выступить на кыргызском языке, чтобы понятно было. Так, у нас и остался Исраилов Алымжан Турсунович. Алымжан, да? Ова. Ага. Еще кто у нас остался по какому делу? Так. Так. Джумалулу Кутманбек. Орусча жооп бериңиз. Хорошо. Так. Все стороны, да, выразили? Отырыңыз. Аты жөнүңүздү айтсаңыз, анан кийин айтыңыз. Сиз эмне кимдин өкүлүсүз? Орусча айтыңыз азыркы сөздөрдү. Азыркы мезгилде биз өтө элекпиз мамлекеттик тилге. Мы не перешли еще на государственный язык. Да. Суд удаляется для разрешения определения. Прошу всех встать. Оглашается определение Конституционного суда. О рассмотрении ходатайства постоянного представителя Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Ысыранова Самата Кыштобековича о проведении судебного заседания на государственном языке по делу о проверке конституционности части 8 статьи 110 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 6 марта 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеевой, Джолдошевой, Касмалиева, Кадырбаева, Шаршиналиева, пресс-секретаре Талайбекове, рассмотрев судебное заседание ходатайства постоянного представителя Жогорку Кеңеша в Конституционном суде Ысыранова о проведении судебного заседания на государственном языке, о
по делу о проверке конституционности части 8 статьи 110 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики установил 5 марта 2024 года в ходе подготовки к судебному заседанию по рассмотрению дела о проверке конституционности части 8 статьи 110 Административно-процессуального кодекса поступило ходатайство от представителя Жогорку Кеңеша в Конституционном суде Сранова о проведении судебного заседания на государственном языке. Сранов отмечает, что в соответствии со статьей 4 Закона о государственном языке, государственный язык подлежит обязательному использованию, в том числе и в судопроизводстве. В этой связи в целях использования государственного языка и реализации государственной политики по развитию государственного языка Сранов просит провести судебное заседание по рассматриваемому делу на государственном языке. Конституционный суд, обсудив доводы, изложенные в ходатайстве Сранова, выслушав мнение представителя обращающей стороны, приходит к следующим выводам. Согласно части 1 статьи 14 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, конституционное судопроизводство осуществляется на государственном языке. По ходатайству участников судопроизводства может осуществляться на официальном языке. Учитывая, что Жогорку Кеңеш является стороной ответчика по 7 делам, объединенным в одно производство, а также отсутствие возражений большинства представителей субъектов обращения о рассмотрении дела на государственном языке, руководствуясь статьями 14, 34, 48, 49, частью 1 статьи 52 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд определил удовлетворить ходатайство постоянного представителя Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Ысыранова Самата Кыштыбековича о проведении судебного заседания на государственном языке по делу о проверке конституционности части 8 статьи 110 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Настоящее определение является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента подписания. Отырыңыздар. Сот отырым мамлекет тилде улантылат. Азыр соттун катышуучуларын өздүгүн белгилөө процедурасы өткөрүлөт. Так. Заяцкий Анатолий Владимирович, келиңиз трибунага. Так, сейчас, секунду, присядьте, присядьте. Сейчас после установления личности хотели перейти, привлечь к процессу переводчика. Ну, давайте, биринчи сиз өтүңүз анда, немеге. Гүлмира Айдаровна, немеге өтүңүз. Сиз бул иш боюнча котормочу катары процесске тартыласыз. Аты жөнүңүздү, туулган жылыңыз, жашаган жериңиз, иштеген жериңиз тууралуу маалымат бериңиз. Мен котормочу Жунушова Гүлмира Айдаровна, 1962 жылы туулгам. Катуураак сүйлөңүз. Бишкек шаары, Ала Тоо конушунда жашайм. Ишке котормочу катары тартылдым. Ошо Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда котормочу болуп иштейм. Сиз эскертилесиз. Бул иш боюнча билип туруп туура эмес котормо берүү боюнча жоопкерчиликке тартыласыз, ошол тууралуу эскертилесиз. Неме тийиштүү немеге ошол кол коюп коюңуз. Фамилияңыз ким эле? Да, жыл айтып. Жунушова Гүлмира Айдаровна. Жунушова, Гүлмира. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, мындан ары сот процессине котормочу катары Жунушова Гүлмира Айдаровна тартылат. Отуруңуз, орун алыңыз. Которуп атканда туруп которуп турасыз, макулбу? Заяцкий Анатолий Владимирович, трибунага өтүңүз.
өзүңүз жөнүндө маалымат бериңиз. Аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, жашаган жериңиз жана иштеген жериңиз тууралуу. Ваше имя, проживание, когда год рождения. Я Заяцкий Анатолий Владимирович, 1956 рождения, 15 сентября. Проживаю в Жильском районе, село Новониколаевки. Какой район? Жильский. Жайловский. Значит, я нахожусь инвалидом второй группы из малообеспеченной семьи. У меня не хватает средств не только на лечение, но и судебные издержки. Иштейсизби, иштебейсизби, же пенсиядасызбы, ошол тууралуу айтыңыз. Анатолий Владимирович, работаете, не работаете? Я инвалид второй группы. Не На работаю. пенсии, да? На пенсии. Ну вот, я от вас чего и требую. Присаживайтесь. Отырыңыз. Спасибо. Курманбаева. Да, я всех женщин поздравляю с наступающим женским днем. Желаю всего хорошего, здоровья. Мүмкүнчүлүгүңүз болот. Есть такая возможность, я хочу использовать. Отырыңыз. Спасибо. Курманбаева Аида Маратовна, трибунага өтүңүз. Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Эгерде кыйналып атсаңыз, сөзүңүздү сүйлөгөндө кайсы тилде даярданып келсеңиз, кайсы тилде ылайык болсо, ошол тилде сүйлөй бересиз. Жанагы сүйлөшүлгөндөй, бул процесске котормочубуз бар. Убакыты менен которуп берип турат. Айта бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу сот. Позвольте мне сказать на русском языке. Меня зовут Курманбаева Аида Маратовна. Я родилась 24 января 1978 года в Бишкеке. Проживаю по адресу город Бишкек. В настоящее время работаю юристом в общественном фонде «Правовая клиника Адилет». Сиз которуп коюшуңуз керек. Сиз жазып алып турбайсызбы, ручканы алып алып? Мен ойлоп атпайм, тиги орусча сүйлөгөндөр бар түшүнөт, ошон үчүн которулбайт депчи. Курманбаева Аида родилась в городе Фрунзе, Бишкек, в 1978 году. Работает в правовой клинике Адилет юристом. Отырыңыз. Мен уже. Сиз деген неме маалыматты жазып алып турушуңуз керек, анан кийин немеге түшүнүп которушуңуз керек. Исраилов Алымжан Турсунович. Саламатсыздарбы, урматтуу сот, урматтуу соттун катышуучулар. Мен Исраилов Алымжан Турсунович, 1965 жыл 4 ноябрда Ош областынын Окат районунда төрөлгөм. Азыркы учурда жашаган жерим Ош шаары, азыркы мезгилде Ош шаардык территориалдык адвокатурада адвокат болуп иштейм. Отырыңыз. Жапаралиев Улукбек Тынчтыкбекович. Келиңиз. Саламатсыздарбы. Жапаралиев Улукбек Тынчтыкбекович, 25 июнь 1992 жылы Бишкек шаарында төрөлгөм. Жеке ишкермин. Отырыңыз. Сакиев Дамир Усурбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу соттор. Мен Жапаралиевдин мыйзамдуу өкүлү болуп эсептелем. Сакеев Дамир Ушурбекович 1952 жылдын 14 февралында төрөлгөм. Пенсиядамын. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Иштеген жериңиз? Пенсиядамын. Отырыңыз. Жумалы уулу Кутманбек. Өзүңүз жөнүндө маалымат бериңиз. Саламатсыздарбы, мен Жумалы уулу Кутманбек. 1980 жылы 3 майда Атбаш району Атбаш айылында туулгам. Билимим жогорку юридикалык жактан. Ошо Юральянс юридикалык компаниясында юрист болуп иштейм. Отырыңыз. Мамбеталиев Төлөмүш Иманакунович. Саламатсыздарбы, урматтуу сот катышуучулары. Мен Мамбеталиев Төлөмүш Иманакунович, 1950 жылы Ысык-Көл облусунун Түп районунда Сарыбулак айылында төрөлгөм. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашаймын, пенсиядамын. Отырыңыз. Сыдыков Нурбек Таштанбекович.
Саламатсызбы. Мен Сыдыков Нурбек Ташсынбекович 1980 жылында Ошарында төрөлгөнмүн. Азыр учурда Бишкек шаарында жашаймын. Укук иштер бөлүмүнүн башчысы болуп Бишкек шаар мэриясында иштеймин. Уланбекова Назгүл Уланбековна. Саламатсыздарбы, Уланбекова Назгүл Уланбековна 1994 жылы 4 сентябрында Талас областынын Бакайты районунда төрөлгөм. Азыркы учурда Бишкек шаарында турам. Иштеген жерим Бишкек шаарынын борбордук аппараттын чечимдерди даярдоо башкармалынын укуктук иштер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Отуруңуз. Кайрылчу тарап эч кимди унуткан жокмунбу? Сыранов Самат Кыштыбекович, өтүңүз трибунага. Өзүңүз жөнүндө маалымат бериңиз. Саламатсыздарбы. Рахмат биринчи биздин өтүнүчүбүздү кабыл алганыңыздарга. Мен Сыранов Самат Кыштыбекович 1987 жылдын 5 айында Нарын облусунда туулгам. Жашаган жерим Бишкек шаары. Иштеген жерим Жогорку Кеңештин Кыргыз Республика Конституциялык сотунда туруктуу өкүлү. Отуруңуз. Алмаз Табылдиевич Молдобаев, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу соттор. Мен Молдобаев Алмазбек Табылдиевич 1970 жылы 9 февралында Бишкек шаарында төрөлгөм. Жашаган дареги Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин туруктуу өкүлү болуп иштейт. Отуруңуз. Сапиянова Маргарита Насыркановна. Мен Сапиянова Маргарита Насыркановна 27 март 70 жылы Чүй районунда төрөлгөм. Жашаган жерим Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун аппаратында бөлүм башчы болуп эмгектенем. Бул жерде ишеним каттын негизинде алып барып жатам. Отуруңуз. Иманалиева Айнура Курманбековна. Саламатсыздарбы. Иманалиева Айнура Курманбековна, төрөлгөн жылым 27 сентябрь 1987 жыл, Ленинград шаарында төрөлгөм. Жашаган жеримдин дареги Бишкек шаары, иштеген жерим Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын жазык, жарандык сот өндүрүшү жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын прокурору. Туруңуз. Кулназаров Руслан Арстанович. Саламатсыздарбы. Мен Кулназаров Руслан Арстанович 29 ноябрь 1980 жылы Асы районунда, Жалал Абад облусунун Асы районунда төрөлгөм. Убактылуу жашаган жерим Бишкек шаары, иштеген жерим Кыргыз Республикасынын Ички ишler министрлигинин социалдык маселелер, мамлекеттик башкаруу, укук коргоо жана сот системасы чөйрөсүндөгү мыйзамдар башкармалыгынын башкы адиси. Жетектөөчү адиси. Отуруңуз. Так. Заяцкий Анатолий Владимирович, Курманбаева Аида Маратовна, Исраилов Алымжан Турсунович, Жапаралиев Улукбек Тынштыкбекович, Сакиев Дамир Усурбекович, Жумалы Улу Кутманбек, Мамиталиев Төлөмүш Иманакунович, Сыдыков Нурбек Таштанбекович, Уланбекова Назгүл Уланбековна жана Ысыранов Самат Кыштыбекович, ордуңуздан туруңуздар. Сиздердин милдеттериңер жана укугуңар жөнүндө маалымат аласыздар. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык тараптар бирдей процессуалдык укуктарды пайдаланат. Тараптар жана алардын өкүлдөрү иштин материалдары менен таанышууга, алардан көчүрмөлөрдү чыгарууга, көчүрмөлөрдү алууга, далилдерди берүүгө, далилдерди изилдөөгө катышууга, процесстин жүрүшүндө келип чыккан бардык маселелер боюнча өз жүйөлөрүн жана пикирлерин билдирүүгө, корутундуу сөз сүйлөөгө укуктуу. Тараптар ошондой эле өтүнүчтөрүндү билдирүүгө, судьяларды ооз эки жана жазуу жүзүндө түшүндүрмөлөрдү берүүгө, билдирилген сунуштамалар жана өтүнүчтөр боюнча өз пикирлерин айтууга укуктуу. Кайрылчу тарап
талаптардын негизин же предметин өзгөртүүгө, алардын көлөмүн көбөйтүүгө же азайтууга талаптардан баш тартууга укуктуу. Жоопкер тарап аларды толугу менен же жарым жартылай таанууга же аларга каршы пикир билдирүүгө укуктуу. Соттук териштирүүдө жазуу жүзүндө жол жобо боюнча тараптар ишти соттук териштирүү башталганга чейин жазуу жүзүндө өзүнүн түшүндүрмөлөрүн, өтүнүчтөрүн, сунуштарын жана каршы пикирлерин беришет. Ар бир тарап далилдерди берүүгө жана өз талаптарын жана каршы пикирлерин негизи катары таянган жагдайларды далилдөөгө укуктуу. Тараптар өз укуктарын ак ниет менен пайдаланууга милдеттүү. Сотко атайын жалган маалыматтарды билдирүү конституциялык сотту сыйлабастык катары бааланат жана мыйзам боюнча жоопкерчиликке алып келет. Тараптар жана алардын өкүлдөрү конституциялык соттун чакыруусу боюнча келүүгө, түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана суроолорго жооп берүүгө милдеттүү. Силердин укуктарыңар жана милдеттериңер түшүнүктүүбү? Азыр отуруңуздар. Заяцкий Анатолий Владимирович, сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Так, давайте вам зачитаем. Анатолий Владимирович, обращающая сторона стороны имеет право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копию, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса, выступать с заключительной речью. Также сторона имеет заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свои мнения по заявленным представлениям и ходатайствам. Также имеете право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Также вы правы их полностью или частично, либо возражать против них. Также вы можете представлять свои разъяснения, ходатайства, предложения, возражения в письменном виде до начала судебного разбирательства дела. Также имеете право представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, и на основании своих требований и возражений. Ваши обязанности. Вы должны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Вы обязаны явиться по вызову Конституционного суда и дать объяснение и отвечать на вопросы. Ваши права и обязанности вам понятны? Сизде судьяны же судьяларды иштен баш тартуу боюнча өтүнүчүңүз барбы же жокпу? У вас есть ходатайство об отказе, об отводе судьи? Өтүнүчүңүз барбы кошумча? Дополнительно есть ходатайство? Отуруңуз. Садитесь. Садитесь. Аида Маратовна, сизге түшүнүктүүбү сиздин укуктарыңыз жана милдеттериңиз? Түшүнүктүү. Судьяны же судьяларды бул иштен баш тартуу жөнүндө өтүнүчүңүз барбы же жокпу? Жок. Отуруңуз. Кошумча жокпу өтүнүчүңүз? Жок. Отуруңуз. Исраилов Алымжан Турсунович, сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Мага укуктарым, милдеттерим түшүнүктүү. Менде эч кандай өтүнүч, баш тартуу жок. Судьяларды. Отуруңуз. Жапаралиев Улукбек Тынчтыкбекович, сизге бир жака чыгыңыз анда. Трибунага чыгып жооп бериңиз. Жапаралиев Улукбек Тынчтыкбекович, сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Судьяны баш тартуу же судьяларды баш тартуу бул иштен? Жок. Жокпу андай арызыңыз? Отуруңуз.
Саки Дамир Усурбекович. Соттук отурумга, судьяларга. Жок, сиздин укуктарыңыз жана милдеттериңиз Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Судьялар тууралуу айтыңыз. Судьяларга эч кандай баш тартуу жок, ишенем. Ошондуктан эч кандай кошумча алымча жок. Отуруңуз. Жумалы уулу Кутманбек. Бияка өтө калсаңыз бат-баттан, Сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Укуктарым жана милдеттерим түшүнүктүү. Судьяны же судьяларды бул иштен баш тартуу жөнүндө арызыңыз жокпу? Жок, арызым жок, жана башка өтүнүчтөрүм жок. Отуруңуз. Мамбеталиев Төлөмүш Иман Акунович. Сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Судьяларды же судьяны бул иштен баш тартуу жөнүндө өтүнүчүңүз жокпу? Отуруңуз. Сыдыков Нурбек Таштанбекович. Сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Судьяны же судьяларды бул иштен баш тартуу жөнүндө арызыңыз жокпу? Жок. Отуруңуз. Уланбекова Назгүл Уланбековна. Укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Судьяны же судьяларды бул иштен баш тартуу жөнүндө арызыңыз барбы же жокпу? Арызым жок, жок, кошумча өтүнүчтөр. Отуруңуз. Самат Кыштыбекович. Сизге милдеттериңиз жана укуктарыңыз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Судьяны же судьяларды бул иштен баш тартуу жөнүндө арызыңыз жокпу? Баш тартуу арызым жок. Отуруңуз.